Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр. Түз эфирде калыстуу программасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенттигине ат салышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына 8 адамдан арыз түштү. Буга карата эксперттердин божомолунда Кыргызстандагы президенттик орун үчүн талапкерлердин саны 15 адамдан ашык болушу мүмкүн деп эксперттер божомолдоп жатышат. Бүгүн биз студияга президенттик орунга өз талапкерлигин өзү жылдырган Коомдук иликтөө институтунун директору Рита Карасартованы чакырганбыз. Саламатсызбы? Сиз Борбордук шайлоо комиссиясына документиңизди тапшырып бүткөндөн кийин мындай деп билдирүү жасаптырсыз. Мен президенттик ат салышууга жөн эле катышуу үчүн бараткан жокмун, мен мындан утуу үчүн баратам дептирсиз. Сиз бул нерсени эмнеге таянып айттыңыз? Сиз чын эле утуп чыгарыңызга ишенесизби ушул президенттик ат салышуудан? Эгер мен ишенбесем, мен барбайт болчумун да. Кыргызстан жакынкы арада эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат. Кудайым буйрса. Ошондой мындай данышман кишилердин айтуусу боюнча ошондой болот да жакында. Совет доорундагы территориялардын эң өнүккөн өлкөсү Кыргызстан болот деп илгертеден айтылган. Мен ошол айтылган сөздү уккандан баштап эле бул сөзсүз түрдө келет. Буга Кыргызстанда кең байлык десе кең байлык, адамдык ресурс десе адамдык ресурс. Кайсы данышман адам экенин айтып кетпейсизби? Бул илгертеден эле келатканда, анан кайсы адам экенин билбейбиз, но же Калыгул Олиянын айтканы. Балким анын деле эмесинен келаткан, но бирок ушундай нерсе бар. Мен ошого ишенем. Мындай карап көрсөм, Кыргызстан аябай бай өлкө. Жо жеңип чыгарыңызга кантип ишенесиз? Анан ошол маселенин негизинде бүгүнкү күндө биз деген башка өлкөлөрдөн жардам издеп, алардан карыз сурап отурбастан өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү мындай эсепке алып, аны туура колдонгонду нукка сала турган болсок, биз алдыга кете алабыз да. Анан кантип утуп чыгарыңызга ишендиңиз? Кантип утуп чыгарганды мындай да маселе. Бүгүнкү күндө баары кичине илгерки саясатчылардан тажаган. Баары өзгөрүүнү күтүп атат. Мен ишенем, кыргыз элим жөн эле күтпөстөн ошол өзгөрүүгө өзүнүн салымын да кошоруна да. Анткени себеби байлык, бийлик өтүп кетерин баары эле түшүнүп атат. Ошон үчүн балдарыбызга кандай мамлекет калтырабыз деген, мамлекетти сактап калуу деген маселе ар бир кишинин кандай бир сезиминде бар да. Анан ушул жылда кандай бир өзгөрүүлөрдүн негизинде кыргыз элим туура тандоону жасайт деген ички мындай ишенимим бар да. Ошол ички ишенимге таянып алып эле мен баратам. Анын ичинде сиз сурай турган болсоңуз, сиздин шайлоочуңуз ким деп? Менин шайлоочуларым аялдар. Менин шайлоочуларым жергиликтүү өз алдынча башкаруу институту. Алар 484. Менин шайлоочуларым канча жылдан бери ушу соттордон акыйкат таба албай жүргөн, жабыркалаган кишилер. Менин шайлоочуларым жаштар. Анткени себеби бүгүнкү күндө чоң каражатты сарптап туруп бийликке келгенди, кайра элге иштебегенин баары эле түшүнүп турат да. Анткени себеби миллион деген акчаны төгүп салып туруп, анан келип эле эл үчүн иштейт деген бул утопия. Сиз ошолорго ишенип, ошончо мен ошол маселелердин баарына ишенип, салмактап көрүп туруп, эмнеге биз үчүн жазылган жомокторду биз эметип алышыбыз керек да, кабыл алышыбыз керек. Кандай жомоктор бар? Акчаң жок болсо өтпөйсүң. Бизде түндүк түштүк деген оюн бар, ошого баары кармалат, ага өтпөйсүң. Анан дагы мындай бата ала турган болсоң дагы тамакты бермейинче бата бербейт деп ушундай укмуш нерселерин баарын айтып келет да. Бул атайын баягы акчасы жок адамды коркутуу үчүн жасалган нерсе да. Акчаң жок болсо койчу эми барбай эле коеюн деп. Мен ойлоп атам, өзүмдүн командам менен ушу тарыхта болбогон арзан шайлоо кампанияны өткөзүп туруп, баарын канча акчаны каяка сарптаганыбыздын баарын көрсөтүп, арзан акча жок деле утса болот, жетишкендикке жетсе болот дегенди көрсөтүп бергим келип атат да. 1 миллион сомдон күрөөгө койгондон тышкары сиз билесиз, бүт бардык Кыргызстандын региондорунда өзүңүздүн өкүлчүлүгүңүздү ачыш керек болот, офис ачыш, ал жакта иштеген кишилер бар.
алардын баардыгы бекер иштебесе керек. Ошондой эле сиз жогорку кеңештин шайлоолорунун өткөндөгүсүн көрдүңүзбү? Эң кымбат шайлоо болду. Азыр биздин Кыргызстандагы эл өзү дагы коррупциялашып алышкан. Анткени келип мындай акча бербесе дагы биз сага батабызды беребиз деп ага кеткен тамакка ал борбордук шайлоо комиссиясына же мыйзамда жазылбаганы менен буга өтө эле чоң акча кетет. Сиз ушунун баарынан кантип өтөм деп ойлоп атасыз? Мындайда бул биздин Кыргызда болуп калган, отурташып калганда, ушундай чоң офисти ачып алып, чоң тамга менен фамилиясын жазып коюп, сүрөтүн илип койсо эле элдин баары ошол жака чуркачудай болупчу. Байкадыңарбы Трамптын саясаты кандай? Ал көбүнчөсү жанагы социалдык тармактагылар менен иштеп, офистери деле мындай виртуалдуу офистер көп ачылды да. Азыр мына 3 күн болду документимди тапшырганын. Кыргызстандын 7 дубанынан элдер эмне кылалык, кандай кылалык деп уже бүт жерден, даже Америкадан жазып атышат, биз кандай жардам бере алабыз, Россиядагы мигранттар жазып атат, биз эмне кыла алабыз депчи. Ошон үчүн мен ойлойм жанагындай офистерди түзүп алып эле аларды жөн эле жумуш иши менен камсыздап койгон эмес, мындай идея үчүн иштеген кишилер көбүрөөк чыгып атат да. Ошон үчүн ооба мыйзам боюнча төлөнүп бериш керек. Ал төлөй турган акчасын да төлөп беребиз. Бирок мен ойлойм жанагы күрөөгө кое турган акчаны биз үй бүлөлүк бюджеттен алдык. Мен жолдошум айтты, эгер сен ушунчалык Кыргызстанды оңдогоң келсе, мен деле ошол оңолуудан четте тургум келбейт. Макул, мен баягы кепилдик боло турган акчаны бөлүп берейин, а калганын элден чогулта алсаң, кандай бир иштин аркасы менен элди тарта алсаң, анда ал өзүңдүн ишиң деп туруп, ошондой көмөгүн көрсөттү да. Азыр команда менен иштеп атабыз. Ушундай счет ачылды, ким жардам бере алат, акчаны моментип түшүрсө болот деп. И бюджетке, фондко жакшы бюджет топтоп туруп, керектүү нерселердин баарын чыгарып, көбүнчөсүн жанагындай виртуалдуу болобу, ушундай өзлөрү кызыгып иштерман кишилерди чакырып, биздин мындай командабыз мындай өзгөчө менен иштейт болуш керек деген үмүт бар. Сиз Кыргызстандын шайлоосунда эң эле жаңы жаңылык киргизип аткан адамдай сүйлөп атасыз. Анткени буга чейин талапкерлерге эл акча берип көргөн эмес. Сиз акчаны элден алам деп атасыз. Кантип аласыз алардан элден? Бүгүнкү күндө акча беребиз. Биз ушундай мыйзамсыздыктан тажадык. Биз эртеңкиге жакшы жашоого умтулгубуз келип атат дегендер уже чыгып атат. Айтып атпаймынбы, отчетту бергенден кийин биздин элибиз канчалык тилектештикке даяр экенин бүт отчеттордун баарын жазып коюп турам. Андай элдер бар экен. Андан сырткары ушу сиз айтып атпайсыздарбы, парламенттик шайлоодо көбүнчө элдер акчага сатылып кетет депчи. Алар бул негизи чынында эле болуп жаткан нерсе. Болгон окуя, но бирок эмне үчүн эл барат дегенди да биз анализдешибиз керек да. Ошондо көбүнчөсү элдер айтат да, кимди шайлайм? Эми баары окшош. Баары коррупцияга малынган деп ушундай чарчагандан. Эми баары ошондой болсо, анда көбүрөөк бергенден алып туруп эле шайлай берейин деген ойда. Анткени себеби келгиле таза адамдар бир партияга биригип алалык деген күндө дагы баягы акча көп талап болгон үчүн арасына акчасы көп бир бизнесмен кирет да. Акчасы көп киргенден кийин ал алдыга сүрүлүп атат. Ошентип отуруп баягы партиялык түзүлүш системасы кичинемдей акчанын аркасы менен бурмаланып кеткен да. Ошон үчүн элди деле күнөөлөштүн кереги жок. Мен ойлойм, мына бүгүнкү күндө бир добушка 5000 сом берет десе, биз эсептеп көрдүк. 6 жылга бөлүп анан 365 күнгө бөлүсөк, бир күндө 2 сом 70 тыйынбы, 60 тыйын болуп калат экен. Бир айда 100 сомго жетпеген акча экен. Ошо бир айда 100 сомго жетпеген акчаны ар бир үй бүлө, ар бир адам өзү эле таап алат. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай чыныгы ишенген талапкери боло турган болсо, акчаны албастан бергенге эле даяр болгон биздин шайлоочулар бар. Сиз кыска убакыттын ичинде Кыргызстандагы калыптанып калган элдердин аң сезимин бөлөкчө кылып өзгөрткөнгө өзүңүздүн оюңуз бар экен. Бирок аларды өзгөртүүгө дагы акча кетет. Анткени реклама кыдырыш керек. Өзүңүз жакшы түшүнөсүз да. Макул. Сиз ошондой эле өзүңүз мындай деп билдиргенсиз өткөндө борбордук шайлоо комиссиясына барганда. Бизде кыска убакытта өнүгүүгө жана өз алдынча мамлекет болууга чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Мындай мүмкүнчүлүк биз суверендүүлүктү алгандан баштап эле болуп келатат. Андан бери 25 жылга жакын убакыт өттү. Сиз муну кантип кыска убакыттын ичинде өнүктүрө аласыз бизди?
кыргыз элин? Негизи Эгер болуп эң эле кыска убакыттын ичинде жасай турган реформа бул сот реформасы. Анткени сот реформанын көйгөйү сен сотту тийбей эле койсоң президент катары. Алар өз алдынча бийлик болот. Бүгүнкү эң чоң көйгөй сот президенттик аппараттын алдындагы сот болуп калган да. Алар ошол жактан карап отурушат, качан телефон чалуу болот депчи. Ошон үчүн ошол колуңду эле алып кой. Алар өзүлөрү иштеп, баягы чечимдерин жалпылоо кылып, аналитика жүргүзүп, алардын чечимдери жогорку окуу жайларда талкуулана баштаса, ар бир мындай меси тайкы болбосо, ал ойлонот, эртең менин чечимимди булар талдап отурса, уят болом да деп туруп, оңолууга барышат. Бүгүнкү эң чоң көйгөй бул ошо соттун үстүндө үстөмдүк кылып алган да. А экинчи кадам бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу институтуна жол бериш керек. Бул деген президенттин канча бир президент деп эле коелук эми борбордогу бийликтин канча бир ыйгарым укуктарын элге таркатуу деген маселе да. Аны дагы бат жасаса болот. 2007-жылы андайды биз жасап көргөнбүз. 2 тепкичти бюджетке өтүп. Соонун жыйынтык болуп атканда акимдер чуркап барып президентке: "Эй, биздин вертикаль сынып калды. Биз айтсак, мынтип келген айыл өкмөттөр азайды" деп туруп, октябрь айында конституциялык реформа кылып туруп, конституцияга өзгөртүү киргизишкен. А биз ошол январдан баштап октябрга чейин айыл өкмөттөрдүн бюджеттери өсүп, а көрсө биздин өзүбүздүн колубуздан келет турбайбы, биз элибизге керектүү маселелерди чече ала турбайлыкпы дегенди көрүшкөн. Ошон үчүн ушул 2 реформаны туура багытка салып ийгенге аз эле убакыт бар да. Кантип аз убакыт бар? Сот реформасы жөнүндө мисал үчүн алсак, ага атайын механизм керек. Сиз анын барып колун алып койгонуңуз жетиштүү эмес деп ойлойм. Буга мисал деле келтирип бере алам эгер кааласаңыз. Мисалы Александр II Россияда. Ошол учурда Александр II ордунда бизге окшош болгон абал. Анткени тоо курдагандар соттолгон, жогорку жактагылар соттолгон эмес. Ошондо ал киши суд присяжный дегенди киргизип, ошол Александр II убагында. Ошондон кийин элдер ишенип баштаган. Сот реформасы жүргөн Россияда ошол учурда. Мисал үчүн ошондой. Казактар болсо азыр ар бир сот процессин түз эфирде өткөнгө коюшуптур. Бул дагы жакшы нерселерди ушундай механизм менен реформа жүргүзсө болот да. Сиз кайра эле өткөндөгүлөрдүн катасын кайталайсызбы деп ойлоп атам да. Жок, каталарды ушу 5-6 жылдан бери көзөмөл кылып жүрөбүз, көрүп атабыз да. Азыр бир топ акчанын баары сот тармагына салынып атат. Мына биринчи жанагы видео протокол дегендер мына 3 сотту баштап атышат. Каражат болсо башкаларына да кетет. Мыйзамдардын баары жазылды. Киргизет белеңиз. Уже кирип атат, азыр деле кирип атат. Просто элге эмне үчүн жетпей аткан себеби, анткени себеби баягы техника жагын чечип атышат, мыйзам жагын чечип атат, а президент тарап жак все равно кармап турат да. Телефондук чалуу менен. Сиз айткан голду айтып атасыз да, жумуш туура эмес, мынча чечим чыгарбасаң жумуштан кетесиң дегенди уже көрсөтүп койгон. Ошон үчүн соттор тиги жерде видеонаблюдение дагы башкалары бар болсо деле, эртең жумуштан кетип калбайын, тияктан телефон чалуу келбедиби деп туруп, өзүнүн чечимин чыгаргандан өздөрү коркот. Анан тияктан жумуштан кетип, соттолуп кеткенден көрөк, акырын кожоюндун айтканын аткара берсем, мен тынч иштей берем го дегенге барышат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы сиз айтып аткан нерселердин баары акырындан жасалып келип атат. Акча да бөлүнүп келип атат, мыйзамдар да жазылды, ишке ашып. Но жанагы колду алып кое турган болсо, анда чечкиндүү саясий чечимдер туура жакка чечилип, анан жакшы жакка кетмек. Сиз өзүңүз азыр президенттик талапкер болууга даярданып жатасыз. Бирок жакшы билесиз, сиз менен катарлаш кимдер баратканын. Ошолорго атаандаш катары барам деп жатасыз. Алардын канчалык саясатты башынан өткөргөн адамдар, саясаттын жаман, жакшы этаптарын баштарынан абдан өткөргөн. Сиз мына жаңы келип атасыз. Азыр ошол оюңуз боюнча чын эле ошолорго күчүңүз жетеби деп, жетет деп ишенесизби деп сураган атам да. Мен алардын күчүн мындай өлчөп көргөн эмесмин да. Анткени себеби ооба билем баары бай. Баары атагы чыккан. Саясатчы, тажрыйбалуу. Анан мен ишенем элдин добушунан болоруначы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдин жүрөгүнө эшикти ачып,
элдин мээсине эшикти ачып келиш, ал менин колуман келиш керек да. А эгер мен антип алардын жүрөгүнө чейин өзүмдүн сөзүмдү жеткизе албасам, анда өзүмдө күнөө бар деп ойлойм да. А мен биринчиден суроону өзүмө коюшум керек. Эмне кайсы жактан туура эмес кылып атам? Эмне жакта туура кылып атам деп. Алардын кемчилигин издеп, же алар ушунчалык бай экен деп алардын байлыгынын алдынан суктанып отургандай убактым да жок да. Ошон үчүн менин электоратым бул эл. Мен эл менен иштей берем, алар өзүнүн ишин жасай берсин. Эл менен иштегенчи. Ошон үчүн мен алардын күчүн деле коркпойсуз. Жок, алардын күчүн деле өйдө көтөрүп, же түшүрүп коюп, же эл аларды шайлабайт дегенден дагы мен алысмын. Анткени ар биринин аркасында электораты бар. Бирок мен азыркы учурда жаңы дем, келгиле акча жок деле шайласа болот. Кыргызстанды эртең мундайг адамдар менен оңойлабыз. Азыр мен даже мындай чакырык жасайын деп атам да. Президент болуп келгенден кийин биз 2 айдын ичинде бир топ мыйзамдарды кабыл алып, парламент менен жакшы бир нерселерди жасап ийишибиз керек да. Парламентте менин партияларым жок. Бүт партияларым баары тең болгон үчүн баары менен кызматташууга барып туруп, силер дагы тарыхта калышыңар керек деп туруп, жакшы мыйзамдарды даярдап койсок, долбоорлорун. Алар деле мен ойлойм өнүккөн өлкөгө жашаганга кызыктар депчи. Ошондо кыска эле мөөнөттүн ичинде биз мындай дүйнө жүзүнө, даже аял киши шайланып келсе эле, уже дүйнө жүзүнө кандай бир, демократия деген ушу турбайбы? Орто Азияда болсо, баягы Совет доорунан бөлүнүп кеткен мамлекет болсо, анан шайлаганы аял киши болсо деген, бул да чоң көрсөткүч да. Андан кийинки кадамдарды уже азыртан мына могул долбоору, бул долбоору мындай деп туруп уже көрсөтүп кое турган болсок, биз оңолобуз, реформа деп жөн эле сүйлөп, мына могул кадамдарды жасайбыз деп туруп бара турган болсок, мен ойлойм, мындай билимдүү кишилер, ушул жакшы деп туруп, билими жетпей аткандар, эмне үчүн ушул болуш керек дегенди түшүндүрүп беребиз. Ошол кадамдарыңыз жөнүндө айта аласызбы? Сиз айтып атпайсызбы? Могул кадамдарды жасайбыз деп, ишендире алабыз деп. Эмне кадам жасайт элек? Мына биз мисалы мындай эле маселе бар да, жана сот реформасын айтып кетпедикпи? Сот реформасында 2011-жылы соттун бюджети мамлекеттин бюджетинин 2%-ын түссүн деп айтылган да. 2%-ын түссүн деп коюлган, анан акча жетпейт деген бойдон эле 1%га келип, 1%дан кичине ашты дагы калып калды. Ошол эле учурда президенттин администрациясы жогорку кеңешке караганда 4-5 эсе көбүрөөк акча сарптайт экен да. Кичинекей аппарат эмне үчүн анча көп акча сарптайт деген маселе. Ошондо акчаны сот системасына бура турган болсо, аппарат президенттин азайтып туруп, мейли 2% болсун. Ал деген президенттин указында жазылып калгандан ал деген биз үчүн мыйзам болуш керек. Ошол акчаны жанагындай видео аппаратура, чечимдер илинип турсун, бүт камсыздоолордун баары болсун деп кое турган болсо, мына Казакстанда айтып коелук. Алар үйүндө отуруп туруп эле жанагы эмени до арызды үйүнөн эле жазып туруп жибергенге, үйүнө бүгүн болбой калды сот отурбу деп үйүнө келип турат экен да компьютерине. Ошондой нерселердин баарын ишке ашырып алсак, как раз ошол 2% акча айлыгына дагы көтөрүп туруп, мына айлыгыңарды көтөрүп атам, эми таза иштебесеңер, ушул күндөн баштап таза иштебесеңер, анан силер соттолосуңар десе, анда мынча болот, мынакей, камсыздап бердик. Соттор эчтеке жөнүндө ойлобош керек да, алар только чечими жөнүндө. Калган маселелердин баарын мамлекет чечип бериш керек болчу да. Бүгүнкү күндө мен кээде сотторго жана байкоо жүргүзүп барсак, кагазга 120 сом бөлүнөт деген жылдар бар болчу да, 3 жыл мурун эле. Сотко берип атып, финансы министрлигин, сен мыйзамды бузуп атасың деп атып туруп, сотту утуп алгандан кийин анан каржылоо көбөйгөн да. Ошон үчүн акча бербей туруп эле анан давайте сапаттуу болсун деген бул туура эмес. Мисалы ушундай кадамдар бар да, анын эч кандай урчулугу жок. Мынакей указда бар, президенттин указында. Алмазбек Шаршенович өзү ошол указды чыгарган. Давайте 2%га чейин жеткизебиз деп туруп, өзүнүн акчасын эле бөлүп кое турган болсо, акыйкаттуулук ордун алса, кыргыздарда уже көп нерселер, анда бизге бизнес келе баштамак, анда бизде элдер уже мындай кичине тирденип, жакшы бир дем пайда боло баштамак. Ошон үчүн бул бирдин бири эле да. Кичинекей эле бир ыкма эмне үчүн ишке ашпайт, таң каласың. Бул дүйнө жүзүндө, жалгыз эле дүйнө жүзүндө эмес, мусулман мамлекеттеринде деле аялдар президент же премьер-министр болгон учурлар көп. Кээ бир аялдар 4 жылдын ичинде өзүнүн мамлекетине реформа жасап, экономикасын көтөрүп жибергендер дагы бар. Сиз ошол президенттер, премьер-министрлер эмне себеп менен кантип көтөрүп чыккан өзүнүн мамлекетинин экономикалык деңгээлин,
изилдөө жүргүзүп көрдүңүзбү ошолорго? Четинен изилдөө жүргүзүп баштадым, анткени себеби баягы кайсы ишти жасасаң биринчи эмнеден башташ керек дегенди сөзсүз түрдө баштайт экенсиң. Көбүнчөсү баягы мындай нерсе бар да, көбүнчөсү ойлойт, ушу мен келгенден кийин бүт жердин баарын, мен бүт тармактын баарын билем. Ошол тармактардын баарына мен кийлигишем дагы, ичечем деп баштайт да. Көбүнчөсү тескеринче, сен ошол жака кийлигишпе деген маселе бар да. Мисалы, бизнести ала турган болсок, сен сот эле системаны оңдоп койсоң, эл менин бизнесимди бирөө тартып алат дегенден коркпосо, анда бизнес өзү келе баштайт. Инвестиция өзү келе баштайт. Аны бийликте отурган адамдар инвестиция тартуунун деле кажети жок. Сен ушул жердеги эле баягы оюндун эрежелерин так коюп койсоң, бизнесмен өзү карап туруп, ушул мамлекетте мен иштесем, салык системасы да жакшы экен, тигиниси да жакшы экен деп өзлөрү келишет да. Ошон үчүн бизнеска баягы жеңил кирүүгө, анын бизнесин бирөө тартып албайт деген кепилдик бере турган болсо, ошол салык менен таможенный система ачык айкын боло турган болсо, анан жанагы биз айтып кетпедикпи, борбордон ажыратып, жергиликтүү бийликке мына бүгүнкү күндө 10% акча менен жалпы 485 муниципалитет Бишкекти кошкондо 10% акча менен өзлөрү иштешет да, 90%ды борбордон чечип отурушат. Тигини деп. Эмне үчүн борбордон отуруп алып чечиш керек? Тигилерге берип койсо, кел бул жерден сарамжалдуу кылып мындай кылабыз, бул жерден өзүбүздүн өздүк салыгыбызды кошобуз деп туруп, элдер да добуш бере турган болсо, ошондон башталат да, эл да айтат, көрсө менин добушуман кайсы багытка кетип атканыбыз эмете турбайбы деп добуш бергени жакшы барып. Бул ыкмалардын баары дүйнө жүзүндө иштейт. А бизде эмнеси кызыктуу да, дүйнө жүзүндө иштеп аткан эң мындай мыкты тажрыйбанын баары илгертеден бери кыргыздын эмеси, куралы болуп келген да. Мисалы, парламентаризмди ала турган болсок, бул биздин курултай. Биз эмнеден де гана мындай жаңылышып атабыз да, ошол биздин курултайдын ичине кантип эң мыктыны алып келиш керек деген маселе. Мажоритардык системадан деле өттүк. Мажоритардык системада баягы өзүнүн жеринде кулунун берип туруп жиберет, кичинекей бюджетте ал кулуну өзүнүн регионуна тартат дагы, акчанын баарын ким каяка тартып кеткени билинбей калчу. Азыр партиялык деп тизмедеп кулгу. Партиянын ичинен дагы баягы регионго бөлүнүп алышып, баягы деле тартышмай система. Эми отуруп ойлоп чыгыш керек. Ушул биздин жыйынга 120-нын ичине эң мыктылары кантип алып келсек, ошол системаны биз таба ала турган болсок, анда Кыргызстандын оңолбойт дегенге жол жок. Ал сөзсүз түрдө оңолот. Анткени мыкты киши келгенден кийин анын аркасында шайлоочулар болот. Биз сени ошол жака жибердик деп туруп, анан аркасына мынакей силер үчүн момундай мыйзам алып атам деп туруп иштей баштайт да. Бүгүнкү күндө баягы канчалык акчага алдап коюп, анан кийин 5 жыл мен сени сатып алгам деген эмес да. Ошон үчүн баягы сиз ошондой системаны таптыңызбы? Ошол системаны бүгүнкү күндө мындай деген бар да, преференциалдуу добуш берүү деген. Мисалы, биз партияларды өнүктүрөлүк деген кадамды алып алгандан кийин, эми бул жаман деп эле четке кагып салбастан, эгер узартып, улантып кете турган болсок, ошол эле тизменин ичиндеги адамдарга элдер добуш берсе. Анан тизменин ичинде, мисалы, мен 10-чу турам, но бирок эң көп добуш ала турган болсом, мен тизменин биринчи жагына өтүшүм керек да. Ошондо биздин партия 10 орунга ээ болсо, биринчи 10 киши барып партияга отуруп калат. Ошондо Кыргызстан боюнча добуш топтой турган болсо, ошол парламентке келген адам бул өзүнүн эле өрөнүн ойлобой, жалпы Кыргызстан, анткени өзүнүн өрөөндөгү элдерге жылкы союп, тамак берип, батасын алып алып парламентке келип алышы мүмкүн да. А жалпы Кыргызстандан добуш чогултуу бул башкачараак. Анан жалпы Кыргызстандан добуш чогулта турган болсо, эң көп добушка ээ боло турган болсо, анда жалпы кыргызстандыктын алдында ал мындай баягы өзүнүн берген убадаларын аткарганга туура келип калат да. Ошентип биз 120 эң мыкты адамды парламентке алып келе турган болсок, балким конституциялык реформа болсо аз айтылып калабы, мен аны билбейм. Но бирок ошондой система боло турган болсо деле, ошол 120сы мыкты иштей турган болсо, бизде уникалдуу мамлекет болгонго. Сиз парламенттик системаны колдойт турбайсызбы? Улантканга, анткени бул биздин кыргыздардан
илгертеден келген, бизде эч качан бир хан болуп, ошол хан бүт кыргыздын тагдырын чечкен эмес. Ар бир урунун өзүнүн эмеси болчу. Азыр уру болбосо, кел жалпы кыргыздар добуш берген болуп туруп, парламенттен күчөтүү бул кийинки багыт болот да. Сиз коомдук иликтөө институтунда директор болуп иштейт экенсиз. Бул гранттын эсебинен иштеген уюмбу өзү? Негизи коомдук бирикме деп түзүлгөн. Грант болгондо гранттын негизинде бир проект жазып алып иштейбиз. Грант жок болуп калган күнү деле биз ишибизди токтото албайбыз. Анткени себеби баягы соттордон жабыркалаган кишилерге эме коомдук кабылдама деп ачып койгонбуз да. 2011-жылы 6 жылдан бери биздин эшигибиз грант жок болсо дагы жабылбайт. Биз жазып кое албайбыз. Бизде грант жок, биз иштебейбиз депчи. Грант баарына жогуна карабай эле биз деген иштеп, элдерди кабыл алып, алардын болгон окуяларын жазып, сотуна барып, мындай жардам бергенге аракеттенебиз да. Макул, эгер жашыруун болбосо, грант алганда кайсы мамлекеттерден алып жүрөсүңөр? Ар кандай болот? Мисалы, кээ бирде дүйнөлүк банк десе эле элдер ойлойт, бул Америка экен депчи. Дүйнөлүк банк деген бул эл аралык уюм. Жок, биз мисалы 2012-жылы Дүйнөлүк банктан бир проект алганбыз. Кийин кимдин акчасы десек, орустардын трастовый фондунун акчасы экен да. Биз ошондо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ушундай тажрыйба алмашуу, теңди тең окутуу деген бир чоң долбоорду ишке ашырганбыз. Ал ошо орустардын акчасы болчу. Но Дүйнөлүк банк берди деп айтылган да. То есть Дүйнөлүк банк бул сөзсүз түрдө Америка эмес. Кээ бирде Американын элчилигинен мына азыр сот реформа кандай жүрүп атканын көзөмөлдөө үчүн Американын посольствосунан алганбыз. Ар кандай да? Кайдан чыкса акча ошолор менен иштешет. Конкурс жарыялап, ошого биз жазабыз. 10 проект жазсак, 10дун бирөөсү өтүп кетсе, сүйүнүп отуруп калабыз. Өтпөсө, балдарыбыз менен кайра дагы ушундай долбоорлорду издеп жүрүп отурабыз. Учуру келгенде Борбордук шайлоо комиссиясы баары бир силердин кеткен чыгымыңарды тактайт, анын мыйзамдуулугун сурайт. Сиздин бере турган отчетуңузга ошол акчаңыз мыйзамдуубу? Кетире турган акча бар. Эми миллион сомдон бөлөк дагы кетет да көп эле. Мындай нерсени айта кетиш керек да. Чет өлкөлүк каржылоодон 1 сом алынбайт. Мына мен жакында эле бир проектти утуп алгам. Мына каржылоо ачылат дегенде мен президенттикке талапкер болдум деди. Мени чакыртып туруп айтышты. Биз сиздин ишиңизди каржылап атат деп айтпасын деп, сиздин проектиңизди октябрь айына чейин токтотуп коебуз. Кийин улантабыз деди. Бир проектим бар, ал мына сентябрь айында токтойт, анан аягына чейин чыгарып коелук деп эметтик. Анткени региондордун баарында ошо сот системасын байкоо жүргүзгөн балдарым бар. Алар иштеп атышат, ал биздин ишке тиешелүү жок. Ошон үчүн ошол бир проектим калды. Бир проектимди полностью токтотуп коюшту. Анткени биз баягы каржылоо болуп атат деп айтышпасын деп. Ошон үчүн менин шайлоо компаниямда жанагы 1 миллион кепилдик өзүбүздүн үй бүлөбүздөн алган, ал кантип чогулганын баары банкта көрүлүп турат. Банктан запрос жасаса өзүм деле көрсөтүп берем кантип чогултканымды. Кийинки ала турган маселенин баары через банк өтөт. Ар бир киши өзүнүн атынан барып, өзү салып, өзү көмөк көрсөтүш керек да. Америкадан бир-экөө жазып атат, биз акчаны кантип салсак болот деп. Сурасам, көрсө биз сом менен ачат экенбиз, фондду ачтык. Алар америкалык акчаны биз жибере албайт экен. Биз айтып атабыз, туугандарыңарга Кыргызстанга жибергиле, алар сомго которуп туруп, өзүнүн атынан моундай банкка салып койсун депчи. Ошон үчүн Россиялык дагы биздин мекендештер, Америкадагы башка чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз түзмө-түз фондко акчасын сала албайт экен. Ошон үчүн ар бир тыйын киргени да, чыкканы дагы эсеби турат да. Четинен биз илип, ушундай болуп атат, ушул кишилер жардам берип атат деп ачык айкын көрсөтүп бергенге өзүм деле кызыктармын. Анткени баягы атын атаса куту сүйүнөт дегенде баягы ушул кишилер жардам берип атат дегенге мен дагы кызыктармын. Сиз Кыргызстандын президенттигине өзүңүздүн өмүрүңүздө биринчи жолу талапкерликке койгонго аракет кылып атыптырсыз. Туугандарыңыз эмне деди? Эми туугандарыма биринчи чалып, алардын ой пикирин билейин деп акырындан чоң атама чалсам, акчасы көп деп дароо эле байып кетиштиби деп жок, кээ бирлер таң калышты. Акчаны кайдан алып атасың деп. Чоң атам, ай ушу сенин ордуң омбудсмен эле болчу деп үшкүрүп койду. Ал жака да катышкансыз эсибизде. Омбудсменге да ат салышпадым белем. Бир эжелериме чалсам, Сариф турганда сен кайка бартасың деп койду. Анан туугандарыма деле көп чалбай эле койсомбу, башка кишилер баракелди алдыга деп атса, булар башкача сүйлөйт экен деп, азыр көп мындай сүйүнчүлөгөн да жокмун, уккандар акырын чалып коюп атышат.
кабыл алгандары ар кандай. Көбүнчөсү мындай кооптонгондой көрүнөт да, эми бир балеге чалдыгып албаса болду дегендей коркот болуш керек. Туугандарыңыз менен сүйлөшүп ошого анализ жүргүзүп атпайсызбы сиз? Бирок ошондой ишендиңизби Кыргызстанда чын эле акча менен гана сүйлөшүү жүрөрүн? Жок, Ошого ишендиңизби? акча Анткени туугандарыңыз өздөрү таң калып атат, каяктан байып кетти деп. Мен акчага деле көп көңүл бурган жокмун. Алар баягы эми бул чоң оор жүктү мойнуңа эмне алып атасың дегендей мени кичине аягандай болуп атат. Анан баягы билишет да, айтканы менен баары бир мен бир чечкиндүү кадам таштай турган болсом, мен ушул туура деп эле кете берем да. Айтып коем, ушундай болгон атат депчи. Мен мындай акча, каражат деген маселе таптакыр жок да мен үчүнчү. Мен ички өзүмдүн эмемен чыккан акча келет. Жакшы идея, жакшы бир ой жүгүртүү боло турган болсо, адамдын аркасынан акча өзү ээрчейт. Билбейм, мындай Кудай Алла Таалам өзү эле берип коет да, билбейм. Мына 3 күн болду уже элдер кайсы жерге салалык, счетуңду айткан аркы деп ушундай болуп атат да. Ошон үчүн акча дей берсек, чын эле ошого мындай байланып калабыз да. Дүнүйө, акча деген бул экинчи маселе. А биринчи кандай ойлоруң бар, кантип жасайсың, кандай команда менен барасың деп. Азыр команданы да жакшы топтогонго аракет кылып. Жөнүндө, бизнесмен жөнүндө сөз болуп атканда, сиз президенттик орунга талапкер болуп барууга даярданып атасыз. Президенттин орду чоң эле бизнесмендин орду экенин билесиз да. Ал бизнесмендин эле орду да, менеджер мисалы үчүн Кыргызстанды кантип байытыш керек. Сиз ошого толук түшүнө аласызбы? Акча чын эле керек экенин. Мындай да, мен өнүктүрүш үчүн акча дагы салыш керек. Азыр бизге акыркы жыл практика көрсөткөндөй. Бул туура эмес ой. Акча салыш керек деп президент эч качан бир жерден акча карызга сурап да келбеш керек. Инвестиция тартуунун деле кереги жок. Айтып атпаймынбы, эгер биздин мамлекет туруктуу, укуктуу жактан туруктуу болсо, инвестиция да өзү келет, бүт системалардын баары орундалат. Акча, биз жөн эле бул айтып атпаймынбы, бул жомок. Бүт бар акчага байланат деген бул чоң жомок. Но бирок кыргызстандыктарга айта турган нерсе да, Кыргызстан аябай бай өлкө. Эгер урдабаса, биз давно уже аябай өнүккөн мамлекеттердин алдында жүрмөкпүз да. Биз бүгүнкү күндө коррупциянын баягы жыртыктарын баарын алып салып, коррупцияны алып сала турган болсок, биз аябай эле бай өлкөлөрдүн катарына киребиз. Ошону унутпаш керек да. Ошон үчүн биз бүгүн салыктар төлөнсө, бирөөнүн чөнтөгүнөн тура эмес кетип, биз керектүү, керек эмес нерселерди жанагы мамлекеттик сатып алуулардан сатып алгандан, алардын баасын чоңойтуп койгон, ошол маселелерди чечип кое турган болсок, байыбыз. Ошон үчүн баягы шайлоого келгенде эле акча жөнүндө сүйлөшө берсек, биз жашообуздун баары эле акча турбайбы деген эле маселе да. Акча жөнүндө мындан ары сүйлөшпөй эле койсок, мен өзүмдүн билимим боюнча экономистмин. Именно мамлекеттик финансы боюнча адисмин. Кандидаттыгымды да ошол жерден жактагам. Ошон үчүн баягы министрлер деле инвестиция тартабыз, президент деле барган жагынан акча тартып келдим деп айтса, мен ушунчалык зеним кейип кетет да, бул президенттик деңгээл эмес да. Барып эми ооба жакшы договорларды түзүп, ушундайча кызматташалык деген болсо болот. Но бирок бизнесмендер менен сүйлөшүп, бизге келгиле, аны аркы берки деген маселенин деле кереги жок. Бизнесмендер өзүлөрү биздин мамлекеттин аркасынан чуркайт. Макул, бирок баары бир айтып кетишим керек, андан кийин акчанын темасына барбайм. Сиздин сурооңуз боюнча. Негизи президенттин орду бул деле бизнес. Эгер жакшылап карап көрсөңүз, анткени өнүктүрүш үчүн баары бир бул чоң бизнес деп атасак болот. Экинчи жагынан сиз өзүңүз акча алып жүргөн Дүйнөлүк банктын берген аныктамаларын деле карап көрсөңүз, биз жөнүндө мындай деп жазылган. Кыргызстандын дүйнөлүк экономикага таасирин тийгизе ала турган стратегиялык продукциясы жок. Булардын алдыга өнүгүп кетишүүсү жакын аралыкта болбойт деп бизге аныктама берген. Менчи ушу аныктамаларга алар көргөндөрүн айтып атышат. Ооба, алар эсеп кысабын жүргүзөт, бирок алар көрүп атат да бизде кандай коррупционный схемалар бар экенин. Ошого ылайыкташтырып берип коет да, мына бүгүн биз ушуну көрүп атабыз депчи. Бирок мен ойлойм, эгер биз бүт элибизди бириктирип, жанагыдай чоң биздин өзүбүздүн максатыбызга жетебиз деген немеге умтула турган болсок, ошол дүйнөлүк фондулар башка өнүккөн мамлекеттердин
тарыхында болбогондой кадам таштаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн ушундай жазып койгон Турбаева деп эле аларга деле эметпеш керек. Мейли биз жөнүндө жаза берсин. Мейли бизди ушундай начар мамлекет деп ойлой берсин. Балким туурасын эле жазып аткандыр. Туурасын деле балким жазып аткандар. Анткени алар азыркы күндө ойлоп атышат да, мына карасаң, моундай система болуп атса, эч жерде мисалы бизде элементарный эмне жок дебейсиңер, бизде бирдиктүү база жок. Мына Кыргызстандын элинин саны ушул деген бир база болсо, салык кызматы, салык төлөөчүлөрдү ушул жерден алыш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул жерден шайлоочуларды алыш керек. ГАИ ушул кишилердин киминде машинеси бар экенин алыш керек. Ошондой бирдиктүү даже база жок да. Ар бир министерство өзүнүн базасы менен отурат, бири-бирине шайкеш келишпейт. Коррупциянын бар ошол жерде да. Эгер ошондой системалардын баарын түзүп кое турган болсо, биз кыска мүнөттүн ичинде аябай бай, чечкиндүү кадам жасай турган мамлекет болгонго, биздин жаштарыбызды көрүп эле айтса болот да, ушунчалык жакшы билим алган балдарыбыз бар. Азыркы күндө Кыргызстан үчүн иштеп берген макул жарым жыл кичинекей эле жана зарплатага, но монтип өскөнгө иштеп бер десе, азыр башын сайып иштегенге даяр балдар бар. Мен буга толук кандуу ишенем да, ошон үчүн баары эле баягы бизнес деп, анан тескеринчи мен ойлоп атам да, ушундай башкаруу системаны киргизиш керек болуп атат. Мындай аябай бул чоң бизнес проект эмес, бул жөнөкөй самолетто учса эл катары, мына баягы күнү Латвиянын президентин көрсөтүп атат. Жөнөкөй эле самолетко учуп баратат, эл катары эле, өзүнүн самолетун жактабай эле. Бир жерге барганда тиги 20-30 кортежди аркасынан ээрчитип албай, жөнөкөйлүк керек. Жөнөкөйлүк, элге да ушундай жөнөкөйлүктү ар бир жылда бир жолу отчет берсин деп атпайбы? Бул квартал сайын отчет берсе деле аздык кылат. Тескеринчи канчалык көбүрөөк отчет берип турса, элдин көйгөйүн билип коюп турса, ошончолук элдин арасынан кандай деген уникалдуу мындай демилгелер чыгып туруп, алар көмөк көрсөтүп кетишет да. Ар биринчи өзүнүн, мисалы мен жакшы идеяны айтсам, ошону бийлик колдоп турса, мен айлыгыңдын деле кереги жок, моундай жасайлык деп иштеп кетмекмин да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол жагында биз тартышып кетишибиз керек да. Мен сиздин өмүр баяныңызды карап отурдум. Билимдүү адам деп айтканга толук негиз бар. Сиз анткени ушунча көп жерде иштептирсиз. Ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча долбоорлорду жазып жүрүптүрсүз. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун кандай жолун билесиз сиз? Негизи өз алдынча башкаруу дегенде Кыргызстанды жакшыртыш үчүн бизде 3 эле минут убактыбыз калды. Негизи бүгүнкү күндө биздин элди добуш бергенге, анан ошо менин добушуман эртеңки биздин жашообуз болот дегенге үйрөтүшүбүз керек да. Жана курултай институту ушул да. Анткени себеби курултай десе эле баары чуркап барып эле курултайга кеттик деп атпайбы? Негизи курултай ылдый жактан өйдөй жакка түктөлүп келиш керек. Эң мыктылар ылдый жактан чыгып, анан центрга чейин ар бир мыктылар чогулуп келиш керек да. Ошон үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген бул адамдын укугу жана чыныгы жөндөмдүүлүгү, өзүнүн добушу менен өзүнүн багытын, өзүнүн жасай турган ишин аныктап алып туруп, өзүнүн кошкон салымын кошуп туруп, өзүнүн жашаган чөйрөсүн оңдоп койгонго. Ал үчүн жок дегенде жана 100% акча болсо, 25% акчасын жергиликтүү бийлик өзү чечиш керек. Каяка жумшайм, кантип сарптайм, элимдин мүдөсүн кантип чечем дегенде. Бүгүнкү күндө ал 11-12% эле тегерегинде турат да. Көтөрүп, мына могул салыктар сага түшөт, могул салык толугу менен сага түшөт десе, ошондо жергиликтүү бийлик, менде акча пайда болду, мен элимдин айтып аткан нерсесин ишке ашыра алам деген нерсе пайда боло турган болсо, бизде 485 ушу баягы жергиликтүү бийликтин 60-70% күчтүү болуп турган болсо, мамлекет кантип күчтөнбөсүн? Мамлекет күчтүү болот. Биздин программабыз деле аягына чыгып калды окшойт. Анда мен телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин. Бүгүн биздин студияга президенттик орунга өз талапкерлигин өзү жылдырган Рита Карасартова болду. Бизге келип алдыдагы программаларыңызды айтып, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге абдан чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Силерге да рахмат. Урматтуу интернет колдонуучулар жана телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү биздин түз эфирибиз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.
андан кийин тойго даяр болгула. Дүң эткен бир той берелер. Бирекши Керсей болбойт тимеле. Өзүнчө эле эл дейт. Кыз деген негизи назик, ийкемдүү болуш керекпи? Ого? Өмүрүндө 27 кыз ала качкан. 22 кыз ала качкан. Туура багыт берсең, анан аял сени башкарып кетет. Ошондо апам сизди башкарып келеби? Жок. борч болуп кой, борч. Ой, мунуңда эл укпасын. Тиесиң. тийбей. Эгерде күйөөгө тийсем бүт карьерам токтойт. Көрсө Жамиланын жигити бар экен. Менин кызымдын жигити жок.